Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, замандаштарым. Бала кезде бардыгыбыз Красная шапочка деген мультфильмди көргөнбүз. Бременская музыканты деген мультфильмди сүйүп көрөт болчубуз. Андан тышкарыда бир топ сонун чыгармалар бар. Ошолорду ким жазган деген суроого не деп жооп бересиздер? Орусча не деп айтабыз? Братья Гриммы. Кыргызча Грим деген бир туугандар же бир тууган Гримдер. Мына эстеликтери турат. Эстеликтери турат. Азыр биз ушул Гримдер туулуп чоңойгон, иштеген шаарга келдик. Ал шаардын аты кандай? Калын айтып койчу. Ханаба шаарындабыз. Ханаба шаарында. Ушул Ханаба шаарында биздин бир тууганыбыз, мекендешибиз, келечектүү эр азаматыбыз Калгул жашайт. Атайын биз сурандык эле ушу Грим бир туугандар иштеген, жашаган жерге алып келди. Мына. Эки бир тууган алдыбызда турат. Туурабы? Эстелиги. Жашаган жери каерде болгон? Уштегеректе болгонбу? Жашаган жери ылдыйраак жакта болгон. Тетиги жакта, Шаардын бир аз ылдыйраак жагында. Бул жакта шаардын азыр аянтындабыз. Мунун аты Маркплац деп коет. Бул жакта көрүп жаткан бул ошо шаардын мэриясынын имараты. Мына шаардын мэриясы канчанчы кылымда курулган? Аны билбейм, бирок 2-3 кылым бар. 2-3 кылым, 2-3 кылым. Мындай өзгөчөлөнгөн деле эчтеке жок. Туу деле сайып аптыр. Эмне үчүн андай булар? Жөнөкөйлүк эми. Жөнөкөйлүк, Ооба. Эң башкысы ичиндеги иш да, сыртындагы келбет көркөм эмес. Эми мен мунуга таң калып атам да, бир тууган Гримдер, Грим бир туугандар экөө биргеликте чыгарма жазган. Ушундан эле билсең болот да, бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы. Анткени булар жазган чыгарма бүт дүйнөгө таркалган, бүт дүйнө билет, сүйүп окуйт дегендей. Ар түрдүү тилдерде. Анан экинчиси ынтымактын берекеси. Бул деле гармонияда бири-бири түшүнүш керек, бирине бир идея бериш керек, бирине бир дем бериш керек, убакыт табыш керек. Өмүр бою жерде жашаганбы же башка жака көчүп кетишкенби? Жок, бул ошо Бременде, башка шаарларда жашап, окуп, башка шаарларда өмүр өткөн. Бирок туулуп өскөн шаары Ханаба шаары. Бирок чыгармачылык ошол жерде деле болгонбу? Ушул жакта да болгон чыгармачылыгы. Ошон үчүн бул жактан көптөгөн байкаса болот. Мисалы, Грим бир туугандары мектеби бар, институттар бар. Аптека көрдүк азыр. Аптека көрдүк. Абдан көп ошо локациялар бар. Ошон үчүн дүйнөлүк адабиятты, маданиятты билиш керек. YouTube'дан жалаң эле, TikTok'тон жалаң эле пайдасыз контенттерди көрө бербей, Грим бир туугандар деген кимдер деп окуп койсоңуздар, балким китептерин таап окуш керек. Чыгармалары мультфильм болгон, экранизация болгон, аларды көрүш керек. Эми Грим бир туугандардан башка бул шаар эмнеси менен атактуу? Бул шаар өзүнүн индустриясы. Мен айтып өткөндөй, бул Германия өнөр жай, өндүрүш өнөр жай, экономикасы. Айтып өткөндөй, бул Германия бул децентралдашкан да. Ошон үчүн мисалы үчүн бардык фабрикат, заводдор же болбосо бардыгы борбордошкон эмес, бир жерде топтолгон эмес. Бул Германиянын ар кайсы шаарында, мисалы, балким кээ бирде 50 миң, 40 миңдик жашаган киши шаарга барып калсаңар деле, ал жакта 1 миллиард евролук бир компания тапсаңыз болот. Ал эми бул Ханаба шаарында азыр 100 миң киши жашайт. 100 миң киши жашаган менен бул өзүнчө бир экономикалык супер күч десек дагы болот. Дегенде өзүңүздөр билгендей Heraeus деген компания бар. Бул дүйнөдө абдан чоң белгилүү. Бул өзүнүн ошо химический өндүрүштөр менен Дагы атын атап коюңузчу. Heraeus. Химиялык өндүрүштөр менен ошондой эле айнек жана ошол тармакта иш алып баргандыктан анан бул Heraeustун бир жылдык кирешеси 26 миллиард евро. 26 миллиард евро. Бул Кыргызстандын азыр ичкүдүң продукциясы бир 13-14 миллиард болуп жатса, Кыргызстандын жалпы ичкүдүң продукциясынан 2 эсе чоң дегенди. Бир эле компаниянын кирешеси. Ооба. Карачы. Ошол эле учурда бул шаарда бир Heraeus эмес, ошондой эле Dunlop деген бул Dunlop биз билгенде азыркы мисалы үчүн машинанын покрышкалары, дөңгөлөгүнүн покрышкалары да. Биз машина айдаганды жакшы көрөбүз, маркаларын улам жаңылап турабыз. Ошол машиналар кайсыл шина менен жүрөт, кайсыл резина менен жүрөт карап койсоңуздар, Dunlop, Ооба. Атактуу брендтердин бири ошол жерден чыгат экен. Анын кирешеси канча? Dunlop'туку 15 миллиард. 15 миллиард евро. Ой кудай. Бул мындайча айтканда, бул Караколдун Кыргызстанды салыштырганда бир калк менен барабар болгон шаар. Ушул шаар Каракол сыяктуу эле шаар, чоңдугу. Каракол сыяктуу шаар. Бирок элестетиңиз, Караколдо ошо Heraeus'тай, Dunlop'той бир чоң компаниялар болсо, абдан сонун болбойт беле. Эми буюрса болот ал нерсе дагы убактысы менен. Жок, эми ал өндүрүш болсо, химиялык заттарды чыгарса, бирок мен түтүн көрбөй атам, эч бир жерден завод, фабрика көрбөй атам. Булар кантип иштешет? Түтүн албетте булар
уулуу заттардын баардыгын өзүнчө ошого каршы күрөшкөн. Мисалы, көмүрдү чыгарганда канча жыл мурда эң акыркы көмүр чыгарган заводду булар жапкан болчу да. Эмнеге дегенде, бул жакта деген абага же коопсуздук тараптан көп зыян келет деген ден үчүн да. соолукка, Ооба. экологияга. Эми бул Азыр эмне көмүр жакпайбы германиялыктар? көбүнчөсүн газ, Газ, электр энергетика, ошол тармактан. Ошо экономикалык жактан. Бул туристтердин шаар катары белгилүүбү же туристтер бул жака келбейби? Туристтер бул жакка албетте келет. Келгенде ошо дүйнөдөн Брача Гримдин туулуп өскөн, Грим бир туугандар туулуп өскөн шаарына келебиз деп. Музейи барбы? Музейи бар. Музей дегенде бул жакта шлосс деп коет. Бул чоң сарай, замок. Мурда ал жакта принцтер, барондор ар кандай жашаган. Ошонун ичинде Брача Гримдин кийимдери, китептери ошонун ичинде музей катары сакталып калган да. Мына азыр кечки саат 9га болгону 8 мүнөт калыптыр. Бул деген сөз музейлердин баары жабылды деген сөз. Бул болсо балким биз музейге бармакпыз, тартып көрсөтмөкпүз. Карагыла адамдын берекесин. Бир адам атактуу болсо, мыкты чыкса, бүт шаарды, өлкөнү атын чыгарат экен. Бизде деле Айтматов чыкты, Разаков чыкты. Ошол сыяктуу Грим бир туугандардын шаары катары бул жакка адабият сүйүүчүлөр, тарых сүйүүчүлөр келип, туристтер келип кетип турат экен, жакшы. Анан бул шаардын мисалы кандай коопсуз эле шаарбы? Эми коопсуз дегенде ар ким ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Эми 2009-жылы бир аз бул жакта да теракт болгон. Бир канча адамдын өлүмү менен коштолгон тилекке каршы. Кээ бир адамдар Ханао дегенде ошол окуяны эсине келишет. Бирок деген менен эми Германияда акыркы учурда, акыркы жылдары же ушул жылдары болгон теракттар бир аз кайгыртат дегенде адамды. Эми баягы бул эмнеде болду? Мигранттар көбөйгөндөнбү? Же атайын бир саясатпы, геосаясатпы, божомолуңуз кандай? Бунун аркасында эми ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Бир толук нерсени айта албайбыз, бирок эми көпчүлүк учурда мигранттардын коштоосунда болуп жатат бул теракттар. Бирок ошол эле учурда толук мигрант дегенде болбойт, анткени немис улутунда аларда аралашкан учурлар болуп жатат. Жаман эл болбойт, бирок жаман адам болот. Бирок ушунча кучагын ачып мигранттар тосуп алып аткандан кийин мигранттарда дагы ошого жараша сый урмат мамиле болсо ишенич тактаса деп гана тилейбиз. Башка сөз деле жок. Туура. Бирок бул мындай бийик деле шаар эмес экен, Жок, бунун негизинен бийик дегенде Германияда эмне үчүн бийик үйлөр жок дегенде, бул эми бул жакта идеология бар. Мисалы, эгерде бийик үйлөрдү курса ала турган болсок, анда коштуналарга же күн көрбөй калабыз деп. Ошол эле учурда архитектурасын дагы биздин архитектураны да бузат деп дагы өзүнүн ушундай талаптары бар. Караңыздар, кошунам күн көрбөй калбасын деп бийик үйлөрдү курбайт экен. Экинчиден тарыхты сактайт да. Бул мурда курулган үйлөр да, туурабы? Туура. Мына жолдору да башкача экен. Асфальт эмес, цемент эмес. Бирок бекем, Карасаңыз, темирлери дагы, капкактары дагы жер менен бирдей да, бизде болсо бир аз төмөн болот, машина келе атканда дүңк этип кадимгидей сезилет да. Машинанын амортизациясына аябай зыян. Ошого окшогондорго өтө маани беришет экен, Туура. Ал жагынан. Жашылдандыруугачы? Жашылдандыруу, мисалы, өзүңүздөр жана шаардын ичинен келип жатканда, бүт жер жашыл. Мисалы, азыр шаардын ичин кыдыратабыз, канча бакты көрсө болот. Ошондой эле бияк жактагы гүлдөрдү, эч болбодо дегенде чакадагы гүлдөрдү, бактарды көрсөк болот да. Тар көчө болсо деле, таш менен капталса деле бир жолун таап эгишет экен, гүлдөрдү, дарактарды. Же эч болбодо мындай чакага гүлдөрдү, бактарды эгишет. Сен мисалы өзүң Франкфуртта иштесең, эмне үчүн бул жакта жашайсың? Бул жакта жашаган себеби, менин жубайым бул шаарга жакыныраак жашачу. Анан ортороок болсун деп бул жакка да көчүп келген болчубуз. Ушул жактан таап үйлөндүңбү? Кыргызстандан алып келдим. Ошо келинчегимди ошол жактан алып келип, бул жактан үйлөндүк. Франкфурттагы кыргыз консулдугундан. Азыркы учурда ошол тенденция да жакшы боло баштады. Бул жакта көптөн мекендештер дагы, жаш мекендештерибиз дагы. Мурда деген мындай болчу, биз үйлөнүш үчүн сөзсүз Кыргызстанга барып, ошол жактан ЗАГСка өтүп, ошол жактан той кылып дегенде, азыр болсо ошо тенденция деген
эми ал нерсени балким 1-2 жылга созуктуруп, бул жактан үйлөнүшүп, никесин кыйдырып, бул жактан расмий ЗАГСка турушуп, ушундай мекендештерибиз да көбөйө баштады. Албетте бул жакта үй-бүлөлөрдүн көбөйүп жатканы сүйүндүрөт. Тилди сакташ үчүн эмне кылып атасыңар? Балага балдар кыргызча сүйлөш керек дегендей, унутпаш керек дегендей. Биз кызым төрөлгөндө, биз эң биринчи нерсе бул жакта бала кичинекей балдар доктуруна, педиатрга барышыбыз керек. Ошол жактан регистрация болуп, анан ошол жактан врачтан сурап калдык, педиатрдан. Биз бияк жакта Кыргызстандан келебиз. Анан кийин тилин кандай кылабыз деп сурасак, силер үйдө кайсыл тилде сүйлөйсүңөр деди. Анан биз кыргызча сүйлөйбүз дедик. Анан деди, силер сезимиңерди кайсыл тилде бересиңер дейт. Биз кыргызча деп айттык. Анда силер үйдөн бир гана кызыңар менен кыргызча сүйлөшкүлө деп айтты. Немисче болсо кийин эч коркпогула, биз аны садиктен, мектептен үйрөтөбүз дейт. Кийин бала бакчага кызым бара баштаганда, ал жактан дагы айтты, үйдөн бир гана кыргызча сүйлөгүлө деди, бала бакчадагы тарбиячылар дагы. Ал эми немисчесин биз бул жактан үйрөтүп алабыз. Бала бир тил эмес, билингвал же болбосо эки тилдүү болуп чоңойгон. Бул дагы да жакшы өзүнүн келечегине жана кийин башка тилдерди өздөштүргөндө дагы кыйналбайт деп. Жакшы. Мисалы мен абдан сонун карап, башка эл болсо дагы ушул жакта тилин жоготуп койбосун деп кам көрүп атат, Мына ушул адамгерчилик, мына ушул гумандуулук деп эсептейм. Анан эми эмне болсоң ошо бол, сен бирөө Германияга кел дедиби, анан дагы мен тил менен ишим канча десем эмне болот эле, туурабы? Туура. Мага жакта кара, сезимиңди кайсыл тилде билдирсең, ошол тилдин таасири болот деген ой мага аябай жакты. Эми азыр бала тарбиясында канчага чыкты кызыңыз? 1 жаш 10 ай болду. 1 жаш 10 ай. 1 жаш 10 айда мисалы эмне үйрөтүп атасыз? 1 жаш 10 айында кызым 1 жашында боло баштаганда эле сууга бара баштаганбыз. Сууга? Сууга сүзүүгө. Анан азыркы учурда активдүү дайыма жума сайын барат турчудай. 1 жаштан баштап сууга сүзгөндү үйрөтүп атасыңар. Ооба. Ошондой дагы мектептер барбы? Биз алып барганда 5-6 жашка чейин албайт да, бою кичинекей экен, анан азыр кооптуу депчи. Бул жакта кээ бир курстар 6 айынан баштап алат. Анакей. Кээ бир курстар бар, атайын 3 жаштан бала Ошон үчүн Кыргызстаным мүмкүн эмес, азыр жашы келе элек дебей, ушундайга да көңүл бөлүш керек экен. Анткени бала кезде үйрөнгөн нерсенин түбөлүгү түз болот, пайдалуу бекем болот. Карагыла 6 айдан баштап кичинекей баланы сууга сүзгөндү үйрөтүшөт экен. Азыр кызыңыз сууда сүзүп калдыбы? Суудан коркпойт. Албетте азыр 1 жаш кичинекей болчу үчүн чаба барбайт, бирок биздин жардамыбыз менен сүзөт бул жактан. Бул эмне? Бул кийим жуучу жер. Эгерде кимдин үйүндө машинкасы жок болсо, ушул жака келип кийим жудурса болот. Эми эмне үчүн кызыңды сен сууда сүзгөнгө бердиң? Ушул курагында эле. Биринчи албетте кичинекей өзүнүн ден соолугу чың болсун деп, анткени суу адамдын денесинде көптөгөн булчуңдарды өңдүрөт. Ал эми экинчи себеби Германияда 3-класста сууда сүзүү боюнча экзамен тапшырышат. Кадимгидей, ар бир мектеп окуучусу. Ар бир мектеп окуучусу экзамен тапшырышат. Сууда сүзүш боюнча 3-классында экзамен тапшырат экен. Ошон үчүн бул жактагы ар бир мектеп окуучусу, же мындайча айтсак болот, ар бир немис улутундагы адам же Германияда жашаган адам сууда сүзгөндү абдан жакшы билет десек болот. Анткени бардыгы тең жакшы сууда сүзгөндү билгендиги үчүн мындай кылсак болот. Бияка бияка баса алам да. Эгерде сууга сүзүш боюнча экзаменден 3-класста өтпөй калса, кандай анын эмне зыяны бар? Эми эгерде сууда сүзүү боюнча начар багып калса же болбосо өтпөй кала турган болсо, эми бул жакта гимназия, анан реал училище деп коет. Гимназия дегенде бул биздикиндей, мисалы Кыргызстанда деле жөнөкөй мектеп жана гимназия деп, гимназияда күчтүү окугандар ошолорго өтүш кыйын болуп калат, гимназияга өтүш. Караңыздар, балким ушундай саясат бизге дагы керек. Анткени сууда сүзүш бул пайгамбар алейхисаламдын осуяты да. Жаатканды билгиле, ат мингенди билгиле, сууда сүзгөндү билгиле депчи. Азыр ошон үчүн биз өзүбүз эле мындай бассейндерге баратабыз. Анан бассейндерге баратабыз. Ал эми өзүм курстагы дайыма курс издеп жатам. Эми азыр элдин баары сууга регистрация кылган үчүн катарды күтүп атам десем да болот. Бул эмне деген дарактар?
Бул дарактын атын чынында билбейт экенм. Бирок шаардын ар кайсы жеринен кездештирсек болот. Бизде мындай дарактар жок, мажөрүм талга окшоп кетет экен. Анан дагы бир нерсе, мисалы, бул жака келдик, кээде тамагын ашказанын көнбөйт экен. Анча мынча дары алгым келсе, мен аптекага барсам дары береби мага? Аптека барсаңыз, бул жакта врачтын рецептisiz же Багыттамасы жок. багыттамасы жок. Эч качан Э, дары бербейт. Өзүм кирип эле муну бере кал десем бербейт экен да. Жок, бербейт. Бул жактан балким сизге ар кандай чайларды же болбосо витаминдерди бериши мүмкүн. Бирок антибиотиктерди бул жактан бербейт. Ал эми антибиотикти алыш үчүн бир үй бүлөлүк докторго же болбосо бир врачтан багыттама керек. Ал эми мисалы өткөндө ооруп калгам. Ошо тамак ооруп, бир жума ооруп жүрдүм. Андан кийин жакшы болчу да эмесмин. Анан үй бүлөлүк врачка бардым. Мен тамагым ооруп атат десем, мага жөнөкөй витаминдерди, анан чайды жазып берип койду. Анан айттым, бул эмне десем, ушундай витаминдер, анан үйдөн чайды ичип, суудан көрө ичип, жакшылык жылуураак жат деди. Мен айттым, мага амоксисилин жазып бергилечи деп түз эле айттым. Анан айтты, амоксисилинден аллергия болушу мүмкүн, ал күчтүү, сен булар менен дарылансаң болот дедим. Эми тилекке каршы биз Кыргызстанда бала төрөлгөндөн баштап эле амоксисилин, бир амоксисилин болсо 4 өлтүрүп беребиз, же болбосо чоңойгондо кадимгидей кичине оорусак эле амоксисилин иче баштайбыз. Кудай чыкты. Эми ал нерсенин окей, кыска убакта жакшы пайдасын бергени менен, бирок узун убакта ал ден соолукту деле дайыма ичкенде талкабайт да. Анан бул жактан врач менен тартышып атып, мага айттым, жазып бергилечи десем, сенде аллергия жокпу дейт. Анан менде жок, мен кичинекей кезинен бери тамагым ооруганда амоксисилин ичсем, андан кийин араң жазып берди ал врач. Эми бул жакта доктурга барганда эң биринчи антибиотикти сразу жазып бербейт. Эң биринчи витаминдер берет, чайларды берет. Анан ошол жол менен, табигый жол менен аектейт булар. Эми улуу сөздү уят жок, бетке айтылган сөздүн заары жок дейт. Урматтуу Кыргызстандагы саламатты сактоо тармагында иштеп аткандар, бизнес кылгандар. Карасаңыздар, бул жакта өзү барып дарыны жазып бер десе дагы зыяны тийип калышы мүмкүн деп витаминдер, чайлар менен дарыланганга аракет кылат экен. Бизде бир кичинекей ооруга бир эмес, 10, 20га чейин дары жазып берген учурлар болот. Эптеп эле ушул дарын өткөзөлү, дары бизнес кылалы деп элдин ден соолугун жебей булардан үйрөнүш керек экен да. Эми кечирип койгула, бул ыйман, Алла таала менен кабары жок болсо дагы ынсап бар болсо ушундай экен да. Карасаңыз, өзү суранып атат, мага уруксат берип койсоңуз, мен барып аптекадан алайын десе, ошол жөнөкөй дарыды дагы жазбай атат, бул зыян болуп калат депчи. Ошон үчүн ушуну бир үйрөнсөк, бизде болсо аябай эле ушу дары бизнес болуп кетти да. Кичинекей нерсе менен барсаң, бир нече дары жазып берет, анын бир пайдасы болсо 1000 зыяны бар да. Туура. Өпкөнгө пайда болсо бооруңду талкалайт. Ушунусуна мен абдан ыраазы болдум. Эми ушул ниет, ушул пейил, ушул сыпат бизге да өтсө экен, башка эмне дейм мен. Эми бул нерсени деле айта кетейин. Бул эми биздин эмелерди жамандаган болбосун. Эми чындыкты айтыш керек да. Доктурларды дегендей, башымдан өткөн окуя дейли. Мисалы, 2000 бул жака келерден мурда мен ошо республиканский больницага же ошо Бишкекте больницаларга барып, эми апам болсо бүт текшерүүдөн өт деген. Ошол жакта өтүп атканда, жүрөгүмдү текшерип атканда, ошол жактагы врачтар айтып калды, сенин жүрөгүңдө тешик бар экен деп. Анан тешикти болсо ал жакта бул анда тубаса тешик экен деди. Анан бул жактан операция кылалы, кылбайлыбы, анда бул төрөлгөндөн бери эч кандай зыян бербейбиз, анда кылыштын кереги жок деди. Анан элестетиңиз, эми ошол диагноздон койгондон кийин сен өмүр бою мээңде жейсиң да. Бул жакта менин жүрөгүмдө тешик бар депчи, эгерде бир нерсе болсо, балким ошондонбу деп да кетесиң. Анан мен былтыр бул жактан Германияга келип, ошо кардиологиядан дагы жазылып, жүрөгүмдү текшертип, анан бул жака ошо жазылып кардиология текшерилгенде, бул жакта врач кайра карап айтты, сенин жүрөгүңдө эч кандай жүрөгүңдө тешик жок дейт. Ол да Кудай. Анан тешик жок дегенде кайра карайт, анан айтат, бул жакта эми клапандар баардыгы ордунда. Билбейм мурдагы врачтар эмнеге мындай деген, бирок жүрөгүң сонун, эч кандай тешик жок деп. Анан эми бул ошол бул жакта Германия врачты айткандан эми ушунчалык сүйүнүч болду. Бирок ошол эле учурда мен 5-6 жыл
жүрөгүм тешиктеп жашап өтөт да, жаман болду. Кыжалатчылык. Бул эми жаңылыштыкпы же атайын кылынганбы? Менимче бир бияка киребиз же бияка кандай? Тез басаң. Ушуга да бир чара көрүш керек. Эми алар айтарын айтып койду. Жүрөгүң тешиген бул жакшы сөз эмес да. Жүрөк тешиктин эмне жакшылыгы бар? Ооба, Аны уккандан кийин жүрөктүн тешик эмес башка маселе, бирок канча нерв кетти, канча кыжылатчылык, туугандар, жакындардын ден соолугу түгөндү. Ким ушуну кылды мен билбейм. Эгер ушундай бир туура эмес диагноз койсо, же бир атайын кыла турган болсо, буга да чара көрүш керек. Мен ишенем эми, балким бизде да медицина окумуш болуп кеткендир, бирок Германияга жете элекпиз дали. Эми караң, кандай өкүнүч, кандай арман. Эгер ким кылса дагы эми өз билет болуш керек, тобо кылыңыздар, ынсап кылыңыздар сураныч. Ушу кантип болсун. Эми буюрса ал убактарда келет. Эми Германия бул өзү медицина тармагы боюнча албетте эң алдыдагы өлкөлөр. Ошол учурда бир дарынын сапатын текшериш үчүн булар дайыма тестилерин өткөздү. Анан бир дарыны бул жакта регистрацияны өткөзүш үчүн 300 000 евро керек болот. Баса жанагы бала төрөлгөндө укол саятка буларда барбы ошо? Бала төрөлгөндө аны укол сайбайт, бирок прививка деген нерсе бул жакта бар. Германияда так санын унуттум, бирок жакшы эле болот. Кызым азыркыга чейин бир канча прививканы алды. Эми кээ бир прививкалар бул сөзсүз алыш керек. Аны албаса анда бул жактан садикке бара албай калат, бала бакчага бара албай калат. Ал эми азыр дагы экөөсү калды. Кийинкиси 2026-да алат. Анан кийинкиси болсо 2029-да, ошо менен прививка бүтөт. Түшүнүктүү. Азыр биз кайсы жака баратабыз? Азыр биз Филипп Руэ деген шлёско сарайды көздөй баратабыз. Бул жакта убагында ушул региондун кандай десем, жетекчилери, ошол эле князьдары ошол жакта жашашкан. Ошол сарайда. Бул жакта университеттер барбы? Бул жакта университет жок, бирок бул Франкфуртка жакын болгон үчүн көпчүлүк бул жакта студенттер Франкфуртка же поезд менен барат, же өзүнүн машинасы менен. Түшүнүктүү, биякта жок экен. Коомдук транспорттор барбы? Коомдук транспорт аябай жакшы өнүккөн. Мисалы, аркабыздагы ЖД вокзал, азыр ошонун үстүнөн өттүк, бирок бул экинчиси. Мындайча айтканда, бул жактан түптүз Франкфуртту көздөй барат. Бир 16 минутада жетип калат. Анан дагы бир нерсе, эмне үчүн бул немистер мыйзамды сыйлашат, мыйзамга аябай сурмат менен мамиле кылышат? Ушунун сыры эмнеде? Эми бул баштапкы өзүнүн тарыхынан деп айтсак болот. Анткени булар бир эмес эки дүйнөлүк согушту өткөздү. Анын ичинде канчалык психологиялык травмалар. Анан ошондой эле 1780-жылдары Германия көзүн ачканда бул жактан жерди испанецтер, англичандар, осмондор дагы башкалар бөлүшүп алган болот. Мен азыр логикаңызга түшүнбөдүм да. Эки согушту көрдү, травма көрүшкөн адам эле мыйзам жакшы ийлеп калабы? Балким себеби башкададыр. Жок, эми бул ошо тарыхы Отто фон Бисмарктан, балким ал дагы күчтүү бир тартип менен келет. Канжар деген политикасында билсеңиз керек. Ал кезде ошол күчтүү тартип менен да баштап, анан экинчи учурда албетте бул калктын өзүнүн аракети. Анан мисалы дейли, биз азыр көпчүлүк учурда коомдук транспортко отурганда, ал жакта билеттер алыш керек. Бирок ал жакта анда-санда контролер келип текшерет. Эми ал Кыргызстанда деле бар. Бирок ошол жактан түшүндүм да. Ошону айта кетейин ага. Мисалы, кээ бир учурда биз текшербесе деле анда отура берели деп кетебиз. Бирок немис текшереби, текшербейби аны карабайт. Ал барып алат. Эмнеге дегенде себеби алыш керек. Мен ошону сурап атам. Эмне үчүн булар мыйзамды сыйлайт? Мындай аркасынан зордобосоң деле, мажбурлабасаң деле. Бизде эми гай бар жерде мыйзамды сыйлайт, гай жок жерде катуу кете берет. Ушул сыяктуу айтып атпаймынбы? Эмне үчүн булар караса деле, карабаса деле мыйзам сыйлай берет? Бул калктын эми кандайдыр бир адеп аклагы ал туурасында бар. Мисалы, бул кызыл турат дейли, кызыл же жарык күйүп турат. Бирок эч кандай машина жок болсо биз өтүп кетебиз, бул немистер жок. Ошону сурап атам, себеби эмнеде? Мага айтышты, немисти көзөмөлдөйт деп. Эгерде бирөө жары мыйзамды бузса, кош көңүл өтүп кетпейт дейт. Келип, сен мынаны туура эмес кылдың, мына жерде мыйзамды буздуң, унутпай жүр деп айтат дейт. Ушул чынбы? Ал туура.
Эгерде Эй. мисалы сиз бир немис жаныңызда турса, кызылдан өтүп баратсаңыз, Мм. кээ бир айтат, же болбосо эч болбойт дегенде алар жаман карап коюшат. Сиз кызылдан өтүп бараткан үчүн. Ошо. А бизде болсо мыйзам бузуп атабы, бузбай атабы? Көзүм көрбөсө аркамда бөрү жасын дегенде бир кулк мүнөз калыптанып калгандай көрүнө берет да. Кош көңүлдүк. Туура, эми мисалы ит менен сейлеп барат дейли. Мм. Ити заразы немесин кылып кое турган болсо, аны тазалап туруп кетишет. Эч ким көрсө да, көрбөсө дагы Пакетке салып кетет, э? пакетке салып кетишет. Эми булардын баардыгын мен атайын суроо берип атам, анткени максат бизде үйрөнсөк деген эле ой да. Албетте бизден үйрөнчү нерселер да көп. Биздин элибиз дагы улуу эл, уюткулуу эл, аябай жакшы эл, меймандос эл. Биздеги сонун сыпаттар буларда жок экен, бирок ушул мыйзам сыйлоо, тазалык, тартип, себеби эмнеде биз деле ошого жетсек болобу деген эле маселе болуп атпайбы? Мага айтты, эгерде жумуш учурунда телефон карап отура турган болсоң, сени жаман көз менен карашат дейт да. Туурабы? Туура, эми бул жактан ишке болгон урмат сый. Анан экинчиден, мисалы, немистер дейт, эртең менен иштешет, бирок 5-те же 6-да иштен кетип калышат. Анан ошол эле учурда биз мамлекетте кээде 8-де 9-га чейин иштеп калабыз. Бирок бул 5-6-да иштеп атса, анан айтышыбыз мүмкүн, немистер аз иштейт дешибиз мүмкүн. Бирок ошол эртең менен келгенден кийин 9-дан баштап 6-га чейин чынында иштеп беришет булар. Өзүнүн эффективдүү иштейт. Ал эми мисалы биз салыштырма болсун, кээ бир жана Перекур жок. адамдар десе эртең менен келебиз. Эртең менен келгенден кийин эң биринчи имейлдерибизди текшергенче 1 саат өтөт. 10. Андан кийин 11 болгондо түшкү тамак эмне жейбиз дейбиз. Түшкү тамактан кийин бир аз чарчап кофе ичсемби, андамдай деп ойлогончу эле эми күн бүтүп атат да тилекке каршы. Эми убакыттын туура пайдаланбай калып жатабыз. Булар эртең менен келет, керек болсо жумушка эрте келишет, 7-де келишет. Ошол иш эле 8 саатын толук туура иштеп берет. Андан кийин үйүнө эрте кете беришет. Майнаттуулук, жемиштүүлүк, убакытты туура пайдалануу. Эффективдүүлүк. Себеби айтты да, эгерде телефон чукулап отурсаң, клиент келсе дагы акырын карап, сиз өзү иштеп атасызбы деп суроо берип коет дейт да. Туура. Ошон үчүн кайдыгер карабай, бирибизге бирибиз мисалы туура эмес иш болсо дейт, колуң менен токтот. Неге забор жок? Жанагындай бир туура эмес болсо колуң менен токтот, болбосо тили менен токтот, болбосо жүрөгүң менен жаман көр деген сөз. Ошону амал кылышат экен да, бул пайгамбар алейхисаламдын хадиси ошондой эмеспи? Анан дагы бир нерсени айтайын. Эмне үчүн үйлөрдө кашалар жок? Тосмолор, заборлор деп коет го. Үйлөр болсун, мекемелер болсун, ошондойлорду байкап атам да. Эмне үчүн? Эми андай болсо, жалпы шаардын көркүн да бузат да. Экинчиден, эми булар сактай тургандай эмне бар деп. Ал эми биздеги балким бийик тосмолордун болгон себеби балким уруу кирет деп да кылышы мүмкүн. Бул жакта андай нерсе жок болгон үчүн дагы эми толук 100% жок деп айта албайм, 100%. Эми ар бир нерседе болушу мүмкүн, бирок жокко эстесек болот ал нерсени. Анан уруулуктан коркпогон үчүн, бул жакта өзүнүн мыйзамдары жакшы иштеген үчүн, адамдардын курсагы ток болгон үчүн андай нерсеге деле барышпайт. Мисалы бул жактан эски бир тарыхый билме, бирок тосмосун карасаңыз, ичке темирден жука. Анан айнектери дагы тордолбогон, чопутталбаган. Аябай жакшы экен. Дагы эмне калып айта турган? Болдубу? Иштеген иш боюнча айтсам болот. Иштеген ишим боюнча балким. Так, эми ушул жакта жүрөт экенсиң, Азамат. Азбекте эмне иш кылып атасың? Иштегенде азыр мен бизнес operations деп коет. Бизнес ичиндеги операциялар, же болбосо жүргүзүүлөр. Ошон үчүн мен финансылык анализ кылам. Финансылык анализ дегенде биз бир чоң продукция бар. Бир private cloud. Бул мен азыркы SAP деген компанияда иштейм. Бул IT технологиялык компания. Ошол жакта ичиндеги арка финансылык анализден жүргүзөм бир чоң продукциянын. Мисалы бул SAP дегенде немистин компаниясы болуп калат. Бирок азыркы учурда кайра эле финансына келе турган болсок, жалпы базар баасы азыр 360 миллиард евродон ашты. Бир немис компаниясынын. Анан ошол эле учурда биздин компанияда 110 000 киши иштейт. Эмне үчүн мисалы
Германиянын экономикасы күчтүү дегенде мисалы ошол учурда Volkswagen бар машина. Ал жакта 600 000 киши иштейт. Ошондой эле Mercedes 300 000 киши иштейт. Мындайча айтканда ушундай чоң гигант компаниялар көп болгон үчүн дагы и алар миллиарддап мамлекетке налогторду төлөгөн үчүн мамлекет дагы бай, адамдары дагы бай, ошондой эле чыгы компаниялар дагы бар. Анан ошол эми бул көпчүлүк компаниялар генерациядан калган, же болбосо 50 жылдык, 100 жылдык компаниялар болушу мүмкүн. Анан бул жакта ошол эле учурда орто компаниялар дагы абдан көп. Анан машина индустриясы абдан өнүккөн. Ошондой эле IT технологияда биздин компаниянын SAP дегенде бул дүйнөнүн 70% жалпы транзакцияларын акчасынын биздин SAP'нин системасы аркылуу ишке жүргүзүлөт. Мындайча айтканда азыр дүйнө жүзүндө бир 96 триллион доллар болсо, ошонун 65 триллиону биздин компаниянын системасы аркылуу айланат. Мындайча айтканда, маанилүү чордон турбайбы? дүйнөнүн акчасын контролдоп калган десек да болот да. Жакшы. Жакшы. Калыгул. İşlerin iyilik, yolun açık bolsun, ösün, sen үйрөнгөн нерсе Кыргызстанга пайдасы тигенде болсун. Бул жака келип эми өзүң эле кетпе, илим менен кет, тажрыйба менен кет. Анан булардын жаман жагын таштап кет, жакшы жагын өзүң алып Кыргызстанга баштап кет. Ошолорду бир таптап өстүр. Омат ошот дейт, ырыс чыгышат дейт. Биз дагы Кудай буйруса бир кезде дүйнөгө атабыз чыгып, бир салмагыбыз бар мамлекет болушут деп ишенем. Ошого салым кошо турган, аракет кыла турган биздин адамдар. Мейли кыргыз мекендештерге да салам айтып кой, макулбу? Рахмат агай. Негизинен бул жакта мисалы көптөгөн Кыргызстанда жүргөндө көптөгөн мекендештер эле сурап калат, балким Кыргызстанга качан келесиң, эми окубадыңбы, келбейсиңби дегендейчи. Анан мен башында балким мен деле ошондой деп болчумун. Анан убакыт өтө бир аз пикирим, оюм алмашты десем болот. Мисалы дейли, окууну бул жакта эң күчтүү университетте окусак дагы ал жактан теориялык билимди алабыз, бирок ошол учурда практикалык билимди албай калабыз. Анан мисалы ошол окууну бүтүрүп эле Кыргызстанга бара турган болсо, ал теориялыктан болгон үчүн, ишин практика жүзүн Кыргызстанда үйрөнгөн үчүн ал көп нерсе өзүнүн жашоосуна сиңире албайт. Ал эми качан практикалык ишке жүргүзгөндө Германияда болобу, дүйнөнүн ошол кайсыл жеринде болбосун, ошол жакта жергиликтүү бир компанияга кирсин, же болбосо ошол жактагы чоң корпорацияларга кирип, ишти ошол жактан үйрөнүш керек. Анан белгилүү бир балким senior же старший ошол level, ошол программист болобу, же ошол деңгээлге жеткенден кийин балким ошондо Кыргызстанга барса, ошол адам чынында көп нерсени өзгөртө алат. Иши кылып, окуп, билим алып, бул жактан бир деңгээлге жетип алып барган жакшы. Туура. Диплом көтөрүп эле ал жака жетип баргандан көрө. Туура, мен ошондой пикирдемин. Жакшы. Анан рахмат сизге дагы келгениңизге. Бул жакта мекендештер атайын сизди канчадан бери онлайн форматта көрүп жүрөбүз. Анан азыркы учурда тенденцияны байкадык десек болот. Германияда мекендештер, мисалы, биз бул жакка албетте ырчы артисттерди да чакырып жүрөбүз, бирок акыркы учурда абдан аз адам келет. Бирок сиздердин келериңиздерди бул жакта мекендештерге 3 күн мурда айттык. 3 күн мурда регистрацияны ачканда, ошо 3 күнүн ичинде эле 150 адам регистрация, балким бир ай мурда айтканда, балким дагы жүздөгөн адамдар келмек. Демек бул жакта Германияда мекендештер дагы эмне ушундай акыл насаатка, бир руханий бир ачкачылык бар болгон үчүн адамдар дагы сизди укканы, ошол жактан сиз менен амандашкан, сүйлөшкөнү, кеңештериңизди алганы келип отурат. Анан убактыңызды бөлүп сизге дагы келгениңизге чоң рахмат. Буюрсам бул алага чыкысы десек болот. Мындан кийин дагы көп жүз көрүшүп турабыз. Силерге чоң рахмат. Анан бул жакта Айжигит, Адыл, Би мырза, Актилек, Калыгул менен сенин командаңда дагы бир топ жигит кыздар бар экен. Ошол сыяктуу азаматтардын баарына салам айтып кой. Бүгүн кечке Элнур менен болдук, Туура. Анан кече дагы бир командаң менен отурганбыз. Чыгылып, биздин жаштарыбыз өсүп атыптыр, өнүгүп атыптыр, кубанычтуу нерсе. Булар менен келечекти курабыз да калса. Ассаламу алейкум.